Мына өткөндө айттым го, мамлекет эмнеге карап курулат экен? Бүгүнкү күндө саясатчылардын ою мындай. Бизде экономикабыз, акчабыз болсо эле анан жакшы болот деп. Жок, акча кыйратпайт экен жаңы доордо. Аны менен мамлекет сакталбайт экен. Техника менен деле сакталбайт экен. Агым дин менен деле сакталбайт экен. Парламент менен деле сакталбайт экен. Адамдын аң сезимин аруулап бийиктеткенде, высший разум, ааламдык түшүнүк өткөргөндө, ошого жараша мамлекет, ошого жараша үй бүлө, ошого жараша чөйрө, ошого жараша түйшүк, ошого жараша түшүнүк. Ошентип эмне болот экен? Кыргыз жан дүйнөсү арууланып, жаңы адам болуп, жаралып, анан дүйнөгө баш болот экен. Жаңы адам жаралат деген бул мындай деген сөз. Жаңы адам десе алейде эмес. Мына жаңы ааламдагыдай адам, башкача адамдар жаралат дейт да. Мына мен дей. Мен дагы өсүүдөмүн. Дагы бир жылда не деген түшүнүккө жетем? Ким билет? 10 жылда, 100 жылда дагы не деген түшүнүккө жетем? Мына көрдүңүз, ошентип туруп кыргыздын доору келди деп атат. Кыргыз дүйнөнү башкарат деген ушул болуп атат. Жаңы адамды жаратса кыргыз башкарып атпайбы? Өзгөчө жашоо жаратса кыргыз башкарып атпайбы? Арыстан Алай аркылуу көчүрмө болуп ага. Так элем барат, белип баратат, бакытты өлөт, бакыт жаратат. Мына Бабанов айтты го, мен ар бир адамды бай кылам дейт да. Ал жаратпайт экен. Бакытты өлөт, бакытты Арыстан Алай адам жаратат экен. Мына ушундан чыксак болот экенде бизчи. Биринчи, булагыбыз кайда? Ким жол көрсөтөт? Эгер жаңы Кудай кийбесе, Арыстан Алай ааламдын милдетин аткарат беле? Мына көп эле саясатчы жүрөт. Эч бир адамдын түшүнүгүн оңдой албай атпайбы? Тетирсинче динге кирип алышты. Тетирсинче байлык бийликке умтулуп алышты. Ошентип Арыстан Алай чыктыбы? Жаралган жалгыз ал инсан адамзат үчүн келген экен. Ошентип Кыргыз өлкөсү калыптанат жаңыча түшүнүктө. Өзгөчө адам болуп, улуу адам болуп, анан Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт делет. Демек, Арыстан Алай бүгүнкү күндө 5 убакыт намаз окуйбу? Жок. А бирок бакытты өлөт, бакыт жаратат турбайбы? Өзгөчө жашоо жаратат турбайбы? Жаңы адамды жаратат турбайбы? Мына караңыз. Арыстан Алай депутатпы? Мына бүгүнкү күндө канча саясатчы жүрөт? Ушунча мүмкүнчүлүгү чоң. Айыл өкмөттөрүн уюштуруп ийсе болот эле, акимдер аркылуу уюштуруп ийсе болот эле, маданият министри аркылуу, билим берүү министри аркылуу. Жалгандан баргандыктан иши жүрбөй атат. А бир чыныгы адам келди дагы, кенеде бир эфирден, кенеде бир 5-10 адам менен техника аркылуу аруулантып салды. Жаңы адамды жаратып салды. Мына, урматтуу журтум. Бул ааламдан берген Арыстан Алайды реклама кылып. Ал кеш алып келген бир адам жаратып кыйратат бекен, же ааламдан буйрулуп келген адам куткарат бекен. Мына жаңы адамды жаратат. Айтып атабыз го, адам улуу түшүнүккө өтөт. Адам ааламдык түшүнүккө жашап калат деп. Эми ошо сиздерге такалыш үчүн Арыстан Алай кантип эле ааламга айланып